Sizler менен Нурбек Саяк амансыздарбы? Мамлекеттин алы жетпей, бир жагын басса бир жагынан жырылып аткан дарыкана мафияларынын бүгүнкү кылыктарын сиздерге сунуштамакчыбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Жаш балдар, жаш кыздар келип көбүнчө ушу дарыларды колдонушат да, эртең менен бул жака мусорго үйүлүп калат. Алып кеткен, Ачып калат буякты. Ачык экен ал. Рекламетке қашаннан бері рецепт сұрап қалыптыр. Буга рецепт бербейсиздер, Жөн эле сатылат сиздердин аптекада, Тандырдан лепешка сатып алганда эле сатып алып атабыз бул дарыларды. Можно сказать, это эпидемия нового века. Дарыларды аптекада азыр жөн эле сатылып атат. Турмуш сатууда. Биз айтып жаткан дарыканаларда күндүз бул дарылар эч кандай сатылбайт экен. Кадимкидей доктурдун көрсөтмөсү, багыттамасы, аныктамасы менен сатылат. Тропикамид и недокстати. Цикламет и мидратоп. Нету, да? Недокс барбы? Цикламет. Санмалда жок па? Түнкү 12-1 өткөндөн кийин ошол аптекалардын тегерегиндеги сагалаган жаштар, кимге болбосун кармата бергендер, ошол 4-5 түрлүү дарынын бирөөнүн сурасаң анысы жок болсо, ал эмес мындайы бар деп экинчисин сунуштагандагы биз ошол дары саткан биздин фармацевт эже карындаштарыбызды көрдүк. Муну менен биз эмнени айткыбыз келет? Муну менен биздин коом келечек бузулуп атканын. Булар бизге байкалбаган ушул геноцидти алып келип аткан биз душман катары элге айтмакчыбыз, жарыяламакчыбыз. Siz sattınız mı? Мен Retsep жок сатылбайт да билесиз, муну. Эмнеге саттыңыз азыр? Эми сизби биякта хозяин ким? Мен заведующий. Некрасов Гагарин. Канчанчы аптека? Мен тартам. Эже бу жерде бореки сатылбачу дарыларды, рецепт менен сатыла турган дарыларды азыр ушу молодежьдор билесе эмнеге колдонуп атканын. Ошондой окшойт. Анан эмнеге мындай сатылып атат азыр сиздерде? Эми азыр аптекада соода жакшы эле болуп атат да, туурабы? Азыр Украинадан дары келбей атат, азыр болгон карайлаган баарын эле эл алып атат азыр дарынын баарын. Россиядан келбей атат. Эмнеге азыр эми ушуга чейин барып атасыздар? Биз эме кылабыз. Азыр арыз жазып өткөзөбүз сиздердин үстүңүздөрдөн. Можно будет? Медакс, можно будет? Сколько он стоит? Саламатсызбы? Муну сатпаш керек экен билесизби? Без рецепт. Эмнеге саттыңыз азыр? Келгилерге рецепт бар болсо деле алып кетишет. Муну рецепт жок сата бересиңерби силер? Рецепт менен сатылат негизи. Бизге эмеңердин эмесин бергиле. Номерлерин. Да, бул балдар эмнеге алат муну? Жаш балдар билесиздер да. Билбейсиздерби? Чек попросите. Чекти. Сөйлесіп, объяснение кылып, түшүндүрүп турду. Булай понимаем, стараемся поговорить, может, зачем? Гагарин 1, кайсы адрес? Гагарин 1. Ардым түшүнүп атам. Сураймес болгонун түшүнүп атабыз. Вечером сабатыбыз, ошону сүйлөшүп, бир заявление кылды, барбай эле сүйлөшпөйбүз экен. Если медакса не будет, у него аналоги же вроде еще есть. Медаксол, тропикамид. Саламатсызбы? Муну без рецепт сатууга болобу? Эмнеге саттыңыз?
Эме номерлеріңіздер беріңіздер, яптым, хозяйындықын. Мұны жаш балдар неге қолданорын білесіздер ме? Жаштар. Жаштар жоқ. Білесіздер ме? Жоқ. Негізі рецептпен сатылады да бұлар. Ну, департамент бирок эме берилик да бизге. Жазып беріңіз. Ал сізге айырмасы қайсы? Неге ушундай рецепт жоқ? Мына азыркы кирип келгенде жаш кыздарға сатып атасыз. Чек беріңіз. Бұлар рецепт жоқ сатылууга боло береби? Регламентке қашаннан бері рецепт сұранып қалып тұр. Буга рецепт бербейсиздер, э? Жөн эле сатылат сиздердин аптекада, э? Бізде жөн эле сатылбайт. Ай. Рецепт азыр именно жанагыдай жаш балдарды киргизсек, азыр ушуну именно баягы без рецепт азыр сатып атат. Кечирим берип, ана бир жолго түзүп койгула. Булар жаңадан окуп өтүп келген болчу. Жо, байке, сиз ушул дарылардычы жанагы жаш балдар алып алып неге колдонот экенин билесизби? Анан понятно, эр дело эмнеге колдонотун. Ал может фармацевттер билбей калган болуш керек. Хорошо, анда сиздерге ошо мен номериңизди ала кетем, сиздерге өздөрү чалышат. Номеримди ала кеткиле, бирок бир жолго бул фармацевт жаш кыздарыбызга өзүң деле сестренкаларың бар болуш керек да. Бир жолго кечирим берип мындай адамгерчиликтүү болуп бир түшүнүп койгула. Бул азыр жанагы рецепт менен сата турчу дарыларды аптекада азыр жөн эле сатылып атат. Туура эмес сатып атат. Туура эмес сатып атат. Биринчиден, экинчиден муну жанагы балдар азыр көп колдонуп атат. Курста болушуңар керек, как наркотик. Билбейт келем. Хорошо, келгиле. Фамилияңыз ким? Тойгонбаев. Биз көп немеге бардык аптекага. Бар эле сатат экен, бирок көбүндө жок экен бул. Анда наличие жок дешти да. Атак мындай рецепт сурап, аны муну деген болгон жок. Мына алгандарда могу дайын даректери бизде полный ушу видео бар. Азыр ушулардын үстүнөн биз арыз жазышыбыз керек болуп атат. Дагы бир булардын калкалоосу, дагы бир ушулардын бүгүнкү күндө алардын үстүндө биздин президентибиз айткандай крыша деген мааниде калкалап турган биз ушул орган кызматкерлериби деп дагы болжоп калдык. Себеп дегенде мындан бир топ күн мурун, 10 күндөн ашыгыраак күн мурун Октябрь районуна биз арыз менен кайрылганбыз. Фактыны көтөрүп барып, арызды жазып, аптекалардын, дарканалардын дайын даректеринен бери, номеринен бери калтырып, арызды жазып өткөрүп бергенбиз. Бирок бул күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок. 605 сом. 605 сом. Канча? 476. Саламатсызбы же? Саламатсызбы. Муну сиз сатып атасызбы? Бул рецепт жок сатканга болбойт, билесиз да? Рецепт жок сата бергиле депти. Заводка киргизди. Чек бериңиз. Чек бериңиз мага. Фирма менен өзү сүйлөшөм. Бизде патенттер. Чек бербейсиздерби? Жана ушундай эле келген кишиге сата бересиздерби? Бул психотропный дары беше. Сиз өзүңүз фармацевтсизби? Билесиз да муну азыр эмнеге алышат, эмне кылышат? Эч ким эметишкен жок. Жалаң молодежьдор алат, билесизби муну? Жаш балдар алып атат, билесизби? Жаш бал. Бизге 2 күн болду келгенине. Бу дары бизге Немандан келиптир. Вот ошо бар. Бүгүн арыз жазабыз. Түн болсо да арыз жазабыз. Биз эртеңге передачаны кой беришибиз керек, сөзсүз. Жөн бизде эметип эме кылгач кыргызчыл кылып, мындай кайталанбайт. Мен ушуну өзүм көзөмөлдөп туруп ушуну неме кылайын. Өмүрүндө мындай эмеде болгон эмеспиз да. Мындай жолдо мындай нерсени сатып неме кылган эмеспиз. Мен өзүм лично контролдойм. Биздики тапканда алып койбойсузбу бүттү. Мен эмесини коюп эметип берейин biraz. Эмнесин? Biraz эме кылып берейин эми. Колумдан келген биздин штраф мойнума тартып берейин, аны эмне кылам?
Кыздарга неме андайды өзүм көзөмөлдөйм эртеңден баштап. Жогоруда сиздерге айтып жаткан дарылардын күндүзгү наркы 250-300 сомго чейин чыга турган болсо, ушул эле дары түнкүсүн 800 сомго жакын көтөрүлөт экен. Мында эмнени билдирсек болот? Себеби бул жерде сатуучунун дагы өз кызыкчылыгы бар. Саламатсыздар. Неге муну без рецепт сатып атасыңар? Чекти бериңиз мага. Алдыгы чекти. Aldығы çekti beriniz bana. Azıcık momunun çekin. Açık ol açmayacaktı. Açık olayım tamam. Tatma onu. Adres kaysı? Tamam ondayım. Narkotikалық memelерді сатып отыр. Білем, ошондо. Без рецепт. Муну азыр молодежьдор ушуга колдонуп атат. Таныш бирөө тоже жеп алып. Ушуну, Билбейм, ушуну эмне дейт аты? Психотропный дарылар. Мына илип алып ачпай атышат азыр. Ичинен. А ушул через бореке эме кичинекей дешик жез аркылуу сатты бизге ушуларды. Аптеканын жанында жашайбыз. Дегенде жаш балдар, жаш кыздар келип көбүнчө ушул дарыларды колдонушат да. Эртең менен бул жака мусорго үйүлүп калат. Постоянно эртең менен жумушка кетип атып көрөбүз да буларды. Ушул аптекада сатылат, дайым. Интерес көмөк көргөн. Бул аптекаларда деле полный аптекалар сатылат. Баарын деле сатылат. Азыр ошо көрөлүчү боло эме таштанды таштаган жерден да карап көрөбүз бейтер. Ошондо чындап эле бар бекин табып болот. Aşçı. Aşçı için. Alıp ketken ha? Emneye satып атасыздар? Силер деген муну жаштарга сатып атпайсыңарбы? Чакырыңыз бизге чоңдоруңуздарды. Канча болду саат? Түнкү саат азыр бүгүн число канчасы? 6 август. 6 август. Уже 6-сына карады. Түнкү саат 1. Мынакей Аламидин базарынын жанында мына ушундайлар болуп атат. Бул уже экинчи кармалган аптека. Мынакей урматтуу ата-энелер, достор, ушу соцсетте колдонулган биздин каналдын катталуучулары полный бардыңыздар, түшүнүңүздөр, балдарды контролдоңуздар. Буларда эч кандай рецепт жок, эч кандай врачтын көрсөтмөсү, эч кандай багыттамасы жок, ушундай дарылар сатылып атат. Ачык, айкын сатылып атат. Эмнеге сатып атасыздар буларды? Без рецепт. Кимдин? Бул биздин балада. Биз журналисттербиз. Неге сатып атасыздар без рецепт? Азыр без рецепт бербедиңиздер, рецепт жок да биз чогуу жүрөбүз азыр бу жерде. Билесиз да муну эмнеге колдонот, Көзгө атайын назначение рецепт менен алып. Жана ушундай мындай жаш балдар келет дагы булар эмнеге колдонот? Булар как наркотик колдонот. Билесиздер да, күндө эле сатып атпайсыздар. Күндө кармап атасыздар, күндө эле сатып атасыздар. Мына туугандар көрүп атасыздар, бул азыр Бишкек шаарынын Көкжар болуп калабы, Улан болуп калабы, ушул жериндеки номер 51 аптека. Бул жерде деле эч кандай рецепт суроо болгон жок. Баштагыдай эле бар экен, дагы алдык, көрдүңүздөр. Азыр биз менен же өздөрүнүн чоңун же өздөрү мындай сүйлөшүүгө макул болбой атат. Ошол жерде турабыз азыр. Жок, кирип кетип. Мынакей биздин күбөлүк. Келип коюңуз, карындаш.
Darыңызды алыңыз, келеңіз, акчаны алып келиңиз. Лекарь екен. Чоң кыз. Дарыңызды алыңыз, акчаны алып келиңиз. Мынакей достор, туугандар, бүгүн жалаң эле ушул лекарь аттуу дарыканаларда эч кандай рецепт жок, эч кандай кимге алып атасың, эмнеге алып атасың деген эч кандай суроо жок. Кадимки кеңири тандырдан лепешка сатып алгандай эле сатып алып атабыз бул дарыларды. Негизи өзүнүн дарылардын булардын баалары 200 канча ушундай эле сом деп жабыштырылып жүргөндөрү да бар бизде. Булар 500, 600, 700 сомго чейин сатып атышат. Түнкүсүн. Анан биздин байкаганыбызда ушул атайын карап туруп соода кылган жанагы жаш балдардын аркасынан келип ушул аптекаларды көрүп калып аркасынан биз да сатып алып атабыз мынакей. Сен как мага мындай жаш түшүнөсүң да туурабы? Муну эмнеге колдонот? Туурабы? Мен өткөн эле хозяингар менен сүйлөштүм элем. Неге рецепт жок сатып атасыздар? Жо рецепт болобу? Рецепт сурайсыңарбы силер? Кайсыларын көрсөтпөңүзчү? Түнү рецепт жок эле сатыла береби? Капчы. Терес деймиз. Мына берип коебуз. Муну эртең аласыздар дейт эмеден. Боло турган жерден. Товарды эртең ошо эмеден аласыздар. Киев көчөсүндө, Киев көчөсү менен Бейшеналиеванын жанында аптека. Биз азыр өз номерибизди калтырып кетип атабыз. Өздөрүн булар эртең чоңдору менен байланыш үчүн. Мынакей Ош базардын жанындабыз, Бейшеналиева көчөсүндө, ошо катарда ушундай жарнаманы кошо аптеканы озду илик болгон. Билбейм, балки бүгүн жокпу. Башка күндөрү дагы аракет кылып көрөбүз. Эксперттердин айтымына караганда, азыркы биздин убакта колдонуп жаткан жарандардын көпчүлүгү өспүрүм балдар болуп саналып атат. Можно сказать, это эпидемия нового века, нового времени. Поэтому вот мое обращение, вот я как эксперт очень обеспокоена. Это очень тревожные сигналы мы сейчас получаем от всего населения, и от журналистов, и от экспертов, и от самих родителей. Мы очень тревожные сообщения получаем, что очень быстро они теряют детей. Очень быстро мы можем потерять, не знаю, полстраны. Потому что сознание изменено. Поэтому нужно прямо вот очень такие широкомасштабные информирующие кампании проводить, чтобы закрыть этот вопрос, чтобы решить это. Сиздерде ушундай боло береби, мындай рецепт жок сата берүүгө ушундай нерсе? Эмнеге анан сатылып атат биякта? Ну, это же индивидуальная ответственность. Ответственность несет не компания, а фармацевтов. То есть мы официально запрещаем продавать без рецептов. То есть у нас в техническом регламенте аптека не имеет права без рецептов реализовывать рецептурные товары. Соответственно, тоже фармацевт не имеет права. Если она нарушила закон, сама лично, она же не от имени компании нарушает, а сама лично нарушает. Соответственно, вы несете персональную ответственность. Вы можете обратиться в соответствующие органы, они дадут вам заключение, экспертизу, и соответствующие штрафные санкции будут указаны на... Жогоруда сиздер күбө болгон материалда биз бир түндө 10дон ашык аптеканын, дарыкананын бетин ачып бердик. Эмне үчүн ушул убакка чейин мамлекет ушул чараларды көрө албай келет? Таң калыштуусу, бул убакка чейин бир дагы дарыкана, бир дагы дарыгер, бир дагы дары саткан сатуучу. Ушул статья бүгүнкү сиздерге көрсөтүп аткан материал аркылуу эч ким жазага тартылган эмес. Бул бийликтин алсыздыгыбы? Эгер ушул бойдон кете берсек, алдыда дагы далай атене ыйлап, дагы далай жаштардын келечеги талкаланат. Аман эле болуңуздар.